Bismillahirrahmanirrahim. Эгерде тарых бар нерсе болсо, жана тарых адилеттүү болсо, мына ошол кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүүсүндөгү жигиттердин кылган мээнети анык айтыла турган болсо, ошолордун алдында Абдурахим Шейх турса керек деп ойлойм. Кыргыз элинин атеисттик караңгылыктан кутулуусу, бузукулуктун туткунунан чыгуусу мына ошол диндин мээнети менен болуп атканын бүгүн эң дасыккан атеист да четке кага албайт да, бул акыйкат. Жана ошол мээнетте ошол Абдурахим Шейхке окшогон жигиттер аябай албуттаган кубаттарын курмандыкка чалды. Анын далили мына медресе, мен биринчи жолу келип атам. Абу Ханифа атындагы Карабалтадагы медресеге 20 жылдык курмандыктын мээнети өзүнчө бир дини адептин, дини таалимдин Борбордук Азиядагы бир үлгүсүнө айланып калыптыр. Бул жердеги балдарды көрүп, чындыгында мындай бир келечектен үмүт пайда боло турган жай болуптур. Ушу тизилип бир сапта турганы, илимди тизилип бир сапта алганы, бир саптагы адеби бул келечек үчүн биз жоготуп койдук го деген нарыктын дагы да ышкалып чыккан сүрөт экен. Балдардын мына ушинтип илим алып, таалим менен Аллах субханаху ва тааланын нурун элге жеткирүү менен бала кезден алектенгени биздин элдин дагы да болсо келечекте зор келечеги бар экендигинен үмүт кылдырат. Аллах ушу медресеге береке берсин, устаздарга күч-кубат берсин, тилеген максаттарын кабыл кылсын. Шейхибизге Аллах Таала берекелүү өмүр берсин. Жана ар бир колу жеткен мусулмандын келечек зурияттарын ушул медреседен билим алуусун арзуу кылсын.